Белгилей кетсек, өткөн сутканын ичинде өлкөдө 69 адам COVID-19 жуктурганы тастыкталды. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын саны 216га жетти. Анын ичинен 4 адам каза болгону кабарланды. Ал эми 42 киши ооруну жеңип чыкты. Кыргызстанда 33 адам коронавирустан сакайды. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандан кийин айыккан адамдардын саны 42ге жетти. Буга чейин 9 кишинин сакайганы айтылган. Бишкек 5 апрель Кыргызстанда коронавируска кабылган 33 адам сакайды. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандан кийин айыккан адамдардын саны 42ге жетти. Мен бүгүнкү брифингди жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүнкү күндө бизде 10 адам айыгып чыкты. Андан кийин Жалал-Абад ооруканасында 23 кишинин дагы анализи даяр болду. Аларды дагы бүгүн чыгарабыз, деди министр. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 216га жетти. Анын ичинен 4 киши каза болду. Спутник KG.